Мейірімдүү жана ырайымдуу Аллахтын аты менен Фазаил Амал китебинен Курандын фазилети. Ата бин Абу Раббах рахматуллах алейхи мындай дейт. Мага Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси жетти. Кимде-ким эртең менен Ясин сүрөсүн окуса, ал адамдын ошол күндөгү зарылчылыктары аткарылат. Хадистерде Ясин сүрөсүнүн көптөгөн фазилеттери айтылган. Бир риwayatта келген. Ар бир нерсенин жүрөгү болот. Ал эми Курани Каримдин жүрөгү Ясин сүрөсү. Кимде-ким Ясин сүрөсүн окуй турган болсо, Алла Таалага 10 жолу Куранды окугандын сообун берет. Дагы бир риwayatта келген. Алла Таала Тоха жана Ясин сүрөсүн асман менен жердин жаралышынан 1000 жыл мурда окуган. Качан периштелер аларды угушканда айтышты. Кайсыл үммөткө ушул сүрөлөр берилсе, ошолор бактылуу жана кимдин жүрөгүндө болсо, ал да бактылуу. Жана кайсыл тил аны окуса, жаттаса, ал да бактылуу. Бир хадисте айтылган, кимде-ким Ясин сүрөсүн Алланын ыраазычылыгы үчүн окуса, анын мурунку күнөөлөрү кечирилет. Ошондуктан бул сүрөнү өлгөн адамыңарга окугула. Бир хадисте келген, Ясин сүрөсүнүн аты Тооратта Мунима деп айтылган. Себеби алар окуган киши үчүн дүйнө акыреттин жакшылыгын уруп алышкан. Ал дүйнө акыреттин кыйынчылыгын алыстатат жана акыреттин коркунучунан сактайт. Бул сүрөнүн аты Рофия Хафиза деп да айтылат. Башкача айтканда, момундардын даражасын көтөрүүчү, кафырлардын даражасын түшүрүүчү. Башка бир хадисте мындай деп айтылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Менин жүрөгүм каалайт, үммөттөрүмдүн ар биринин жүрөгүндө Ясин сүрөсү болуусун." Дагы бир хадисте айтылган. Кимде-ким ар түнү Ясин сүрөсүн окуп жүрүп өлсө, анда ал шахид катарында өлөт. Дагы бир риwayatта ким Ясинди окуса, күнөөсү кечирилет. Ачка калганда окуса, курсагы тоет. Жолдон адашканда окуса, жол табылат. Малы жоголгондо окуй турган болсо, малы табылат. Тамак аз болушунан коркуп окуй турган болсо, тамак жетиштүү болот. Жан берип жаткан кишинин алдында окуса, жандын чыгуусу жеңил болот. Төрөттөн кыйналып жаткан аялдын алдында окуса, төрөт жеңил болот деп айтылган. Мукри рахматуллах алейхи айткан. Качан падыша же душмандан коркунуч пайда болуп, эгер ал Ясин сүрөсүн окуй турган болсо, анда ошол коркунуч жоголот. Бир риwayatта айтылган. Кимде-ким Ясин, Вас-Соффат сүрөлөрүн жума күнү окуп дуба кыла турган болсо, дубасы кабыл болот. Булардын көпчүлүгү Мазахири Хак китебинен алынды. Бирок хадис уламалары кээ бир хадистерди сахих болушу жөнүндө талаштар бар экендигин айтышкан. Абдулла бин Масуд разияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риwayat кылат. Кимде-ким Вакыя сүрөсүн ар күн түндөсү окуй турган болсо, ал эч качан жакырчылыкка учурабайт. Абдулла бин Масуд разияллаху анху кыздарын ар күнү түндөсү ушул сүрөнү окуганга буйрутчу. Вакыя сүрөсүнүн фазилеттери көптөгөн хадистерде келген. Бир риwayatта айтылат. Кимде-ким Хадид, Вакыя, Ар-Рахман сүрөлөрүн окуса, ал Жаннатул Фирдаустун жашоочусу деп эсептелет. Башка риwayatта Вакыя сүрөсү Суратул Гина, байлык сүрөсү, аны окугула жана аны балдарыңарга үйрөткүлө деп айтылган. Дагы бир риwayatта аны аялдарыңарга үйрөткүлө деп келген. Айша разияллаху анхадан да ушуну бекемдеп окуганга буйрулган. Бирок татыбаган акча үчүн окуу туура эмес. Албетте эгер жүрөктүн байлыгы жана акырет үчүн окула турган болсо, анда дүйнө өзүнөн өзү жалдырап келет. Абу Хурайра разияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам риwayat кылат. Куранда 30 аяттан турган сүрө бар. Ал окуган кишинин күнөөсү кечирилген чейин шафаат кылат. Бул сүрө Табаракаллази Мүлк сүрөсү. Мүлк сүрөсү тууралуу бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтканы бар. Мен каалаймын, ушул сүрө ар бир момундун жүрөгүндө болушун. Бир хадисте келген. Кимде-ким Мүлк, Алиф, Лам, Мим, Сажда сүрөлөрүнүн шам жана коптан намаздардын ортосунда окуй турган болсо, Кудум Кадыр түн кечеси намаз окуп чыккандай сооп жазылат. Дагы бир хадисте айтылган. Кимде-ким ушул эки сүрөнү окуй турган болсо, ага 70 сооп жазылат. 70 күнөөсү кечирилет. Бир хадисте келген. Кимде-ким ушул сүрөнү окуй турган болсо, Кадыр кечесин ибадат кылгандын сообуна бараар сооп берилет.
Termizi rahmatulloh aleyhi Abdullah bin Abbas raziyallohu anhu rivayet qiladi. Bir necha sahaba raziyallohu anhumlar bir жерге çadır tegip ornatıştı. Жана алар ошол жерде мүрзө бар экенин билишкен эмес эле. Аңгыча алар Мүлк сүрөсүн окуган кимдир бирөөнүн үнүн угушту. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип абал жөнүндө айтышты. Ал бул сүрө Алла Тааланын азабынан сактайт жана шафаат кылат деди. Жабир разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алиф, Лам, Мим, Сажда жана Табарак сүрөлөрүн окумайынча уктачу эмес. Холид бин Маад рахматуллоху алейхи айтат. Ага bir адамдын окуясы тууралуу айтышкан. Bir киши көп күнөө кылат эле, бирок ал Сажда сүрөсүн гана окуп жүрчү. Башка эч нерсе окуучу эмес. Ошол сүрө анын үстүнө өз канатын жайып, Алла Таалага мындай деп кайрылды. Эй Алла, бул адам мени өтө көп окуган эле. Ошондо анын шафааты кабыл кылынды жана анын ар бир күнөөсүнүн ордуна бирден сооп берилсин деген өкүм берилди. Халид бин Маад разияллаху анхудан дагы мындай дейт. Бул сүрөнү окуган киши үчүн ошол сүрө кабырда шафаат кылат жана мындай деп айтат. Эгер мен сенин китебиңде болсом, менин шафаатымды кабыл кыл. Болбосо мени өзүңдүн китебиңден өчүр. Ал канаттуу сыяктуу болуп өзүнүн канатын өлүктүн үстүнө жаят жана көр азабы болушунан тосот. Ушул айтылгандар Мүлк сүрөсү туурасында да айтылган. Халид бин Маад рахматуллоху алейхи ушул эки сүрөнү окумайынча эч качан уктаган эмес. Таус рахматуллоху алейхи айтат. Ушул эки сүрө Курандын ар бир сүрөсүнөн 60 сооп артыкчылык кылат. Көр азабы бул оңой нерсе эмес. Ар бир инсан өлгөндөн кийин биринчи кезекте көргө барганга туура келет. Качан Усман разияллаху анху кайсы бир көрдүн жанынан өтө турган болсо, ал токтой калып ушунчалык ыйлачу, көз жашынын акканынан сакалы суу болуп калат эле. Кимдир бирөө сурады. Сиз тозок менен бейишти эстегенде мынчалык ыйлабайсыз? Усман разияллаху анху айтты. Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан укканмын. Көр акыреттеги эң биринчи тепкич. Кимде ким анын азабынан кутула турган болсо, андага калган тепкичтерди жеңил болот. Эгер анын азабынан кутула албаса, анда калган тепкичтер андан да оор болот. Ошондой эле мен кабырдан өткөн коркунучтуу жер жок экендигин укканмын. Абдулла бин Аббас разияллаху анху айтат. Кимдир бирөө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип андан сурады. Эй Алланын элчиси, амалдардын эң жакшысы кайсыл? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жооп берди. Халюл муртахил. Халюл муртахил эмне? деп сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Куран ээси Курандын башынан аягына чейин окуп жеткирет жана кайра башынан баштайт. Кайсыл жерине келип токтогон болсо, ошол жерден кайра улантат. Хал деп бара турган жерге жеткен кишини айтат жана муртахил деп көчкөн кишини айтат. Мындайча айтканда, Курандын акырына чейин жетип, кайра башынан баштоо. Акырына жеттим болду, кийин кайра окуйм деп токтотуп койбоо керек. Канзул Уммал китебинин бир риwayatында ушуну түшүндүрүп айткан. Бүтүрүүчү жана дароо эле кайрадан баштоочу. Башкача айтканда, Куранды бир жолу бүтүрүү менен эле кайра экинчи жолу баштоо керек. Мына ушундан Куранды окуп бүтүрөр менен кайра башынан баштоо жана Муфлихун деген жерге чейин окуу бизде адат кылынган. Бирок элдер ушуну адеп деп түшүнүшөт да аны кайрадан бүтүрүүгө аракет кылышпайт. Чын-чынына келгенде мындай кылбоо керек. Бул жерде максат кайра эле Куранды экинчи жолу баштап бүтүрүү керек. Шархул Ихияда жана Аллама Суйити рахматуллоху алейхин Иткан китебинде, Дарими рахматуллоху алейхин китебинин бир хадисти жазып кеткен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Кул аузу бироббин нас окугандан кийин Бакара сүрөсүндөгү Муфлихун деген жерге чейин окуучу. Андан кийин Куранды аяктоо дубасын окуучу. Абу Муса Ашари разияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам риваят кылат. Куранга көз жүгүртүп тургула. Менин жаным анын колунда болгон затка касам. Төө ноктосунан бошонуп кеткенден да Куран тезирээк көкүрөктөн бошонуп чыгып кете турган нерсе. Эгер инсан малды көзөмөлдөбөй койсо, ал жибинен бошонуп качып кетет. Ошондой эле Куранды көзөмөлдөбөй кое турган болсо, аны унутуп коет. Чындыгында Куранды жаттоо бул ачыктан ачык
анын өзгөчө бир керемети. Анткени Курандын жарымы же 3/1 теңдеш китепти жаттоо өтө кыйын. Балким мүмкүн эмес болуш керек. Ошондуктан Куранды жаттоо жеңил. Алла Таала Куранды жаттоо тууралуу Камар сүрөсүндө жакшылык кылган түрдө кайра-кайра мындайча баяндайт. Чындыгында биз Куранды жаттоого жеңил кылдык. Андан үлгү алуучу барбы? Камар 17. Жалалайн китебинде жазылган. Бул аятта жаттоо сөзү суроо, буйрук маанисине келген. Алла Таала кайра-кайра айтып жаткан нерсени биз мусулмандар болсо пайдасыз, акмактык, убакытты текке кетирүү деп түшүнөбүз. Эми ушул акмактыгыбыздан соң да өзүбүздүн кандайдыр бир кыйроого учурашыбызга себеп күтүшүбүз керекпи? Таң калыштуу. Качан Узайр алейхиссалам Тооратты жаттап алып, кийин аны жазганда аны Алланын баласы дешти. Ал эми мусулмандар үчүн Алла Таала бул жакшылыкты жалпыга бирдей кылды. А биз канчалык деңгээлде аны барктап жатабыз? Ал эми зулумдук кылынгандар кандай оор абалга кабыларын жакында билишет. Шуара 227. Кыскасы, Куранды жатка жатталуусу бул Алла Тааланын бизге кылган жакшылыгы. Куран жаттагандан кийин ким ага көңүл бурбай койсо, аны унутуп коет. Куранды жаттап кайра аны унутуп кое турган болсо, ага өтө катуу жазалар айтылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Менин үммөттөрүмдүн күнөөлөрү көрсөтүлдү. Мага алардын ичинен Куранды жаттап кайра унутуп койгондун күнөөсүнөн чоң күнөө көргөнүм жок." Башка хадисте айтылган: кимде-ким Куранды жаттап туруп, аны унутуп кое турган болсо, кыямат күнү Алла Тааланын алдына пес, ала оорулуу болуп барат. Жамиул ва Фаид китебинде Разин рахматуллохи буга далил катары төмөнкү риваятта айткан. Ал эми кимде-ким менин эскертүүмдөн баш тартса, анда ага машакаттуу оор турмуш берерим шексиз. Андайларды кыяматта сокур абалда тирилтебиз. Ал: "О эгем, мени эмнеге сокур кылып тирилттиң? Чындыгында мен дүйнөдө көрчү эмес белем" дейт. Алла: "Мына ушундай, анткени сага аяттарыбыз келген эле. Ошондо сен аларды унуткансың. Ошол сыяктуу бүгүн сен да унутуласың" деп айтат. Тоха 126-124. Бурайда разияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин риваят кылат. Кимде-ким Куран окуп, ошонун себебинен элдерден жеймин десе, кыямат күнү ушундай болуп келет. Анын бетинде эти жок, сөөк гана болот. Кимдер эгер Куранды дүйнө табуу максатында окуса, акыретте алар үчүн эч нерсе жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Биз Куран окуйбуз. Биздин арабызда ажам, араб эмес жана арабтар бар. Кандай окусаңар окуй бергиле. Жакында бир топ эл келет. Алар Курандын тамгаларын жанын огун түздөп оңдогондой оңдошот. Ар бир тамганы сааттап оңдошот жана тамганы чыга турган жеринен чыгарууга өтө көп аракеттерди кылышат. Мунун баары дүйнөнүн кызыкчылыгы үчүн болот жана акыретте аларга эч кандай жөлөк болбойт." Хадистин мааниси: кооз үн менен дүйнө үчүн окуса, ихлас болбосо пайдасыз. Бетинде эти болбойт дегендин түшүнүгү ал баардык нерседен улук болгон Куранды татыбаган дүйнө табуу үчүн пайдалангандыгы себептүү ал дене мүчөдөгү эң улук болгон беттин сулуулугунан кур калат. Имран бин Хусайн разияллаху анху бир жыйындын жанына өтүп бараткан эле. Ал жерде бирөө Куран окуп, элден акча чогултуп жаткан. Аны көрүп: "Биз Аллага таандыкпыз жана биз Аллага гана кайтуучубуз" дегенди окуп жана айтты: "Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан укканмын. Кимде-ким Куран окуп сурай турган болсо, Алладан сурасын. Жакында ушундай бир эл келет. Куран окугандан кийин элдерден кайырчылап кайыр сурайт. Уламалардан айтылган: кимде-ким илимдин себебинен дүйнө талап кылса, анын мисалы бут кийимин жүзү менен тазалагандай. Албетте бут кийим таза болот, бирок жүзү менен тазалоо акмактыктын эң акыркы чеги. Ушундай элдер үчүн бул аят түшкөн. Булар адашуунун туура жолго сатып алгандар. Туура жолду берип адашууну алгандар. Алардын соодасы кирешеси болду жана алар туура жолдо эмес." Бакара 16. Убай бин Кааб разияллаху анху айтат:
мен бир жолу бирөөгө Курандан бир сүрө үйрөттүм. Ал мага жаап эле кылды. Мен ушул тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айттым эле. Ал айтты: сен тозоктун жаасынан болгон бир жааны мойнуңа асып алыпсың. Ушул сыяктуу окуяны Убада бин Самит разияллаху анхудан айткан. Ага карата пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жообу мындайча: тозоктун чогун мойнуңа асып алыпсың. Бир риваятта айтылган: эгер сен тозоктун чынжырынан мойнуңа асып алгың келсе, анда кабыл кыл. Ушуларды айткандан кийин акча, дүйнө үчүн гана Куран жаттаган карылардан кичипейилдүүлүк менен суранам. Алла үчүн өзүңөрдүн аброюңарды, жоопкерчилигиңерди сактагыла. Эгерде бирөөлөр силердин жаман жорugуңардын себебинен Куран окутууну же жаттоону таштай турган болсо, ал өз күнөөсүн өзү табат жана силер да ушул күнөөгө батасыңар. Куранды токтотууга силер да шерик болосуңар. Силер ойлойсуңар, биз Куранды таркатуучубуз деп. Бирок Куранды жеткизүүнү токтоткондор биз өзүбүз. Кимдир бирөөлөрдүн жаман ойлору жана жаман ниеттерин элдер Куран үйрөнүүнү таштап жатышат. Таалим бергендиги үчүн акча алууга уламалардын уруксат бергендигинин себеби чындыгында мударисттердин максаты үйрөтүү, илим таркатуу, Куранды таркатуу. Ага акча алуу, таалим бергендиги үчүн эмес, алардын керектүү зарылчылыктарын аткаруунун бир жолу аргасыз кылган зарылчылыкты канааттандырууга байланыштуу уруксат этилген. Толуктоо. Курандын ушул бардык фазилеттерин, пайдаларын айтып өтүүдөгү максат аны жакшы көрүүнү пайда кылуу. Себеби Куранды жакшы көрүү Алла Тааланы жакшы көрүү болуп эсептелет. Булардын бирөөсүн жакшы көрүү экинчисин жакшы көрүүгө себеп. Дүйнөдө адам баласы Алла Тааланы таануу үчүн гана жаратылган. Ал эми инсандан башка бардык нерселер адам баласы үчүн гана жаратылган. Акын айткан: булут, аба, ай, күн, асман, жер бүт баары сен үчүн аракетте. Сен өзүңдүн керектүү нерселериңди ушулар аркылуу бүтүр. Жана үлгү алып карай турган болсо, ушулардын баары адам баласы үчүн канчалык баш ийүүдө жана өз убагында өздөрүнүн жоопкерчиликтерин аткарышат. Эскертүү үчүн айрым учурларда бир аз өзгөрүү да болуп турат. Жамгырдын өз убагында жаабай калышы, шамалдын өз убагында жүрбөй коюшу, ошондой эле күндүн, айдын тутулушу сыяктуу кээде ар бир нерседе өзгөрүү пайда болот. Булардын баардыгы бейкапар жүргөндөр үчүн эскертүү. Ушулардын баары сенин зарыл иштериң үчүн баш ийип турса, булардын баш ийүүсү да сенин баш ийүүңө себеп болбосо, анда өкүнө турган нерсе ушул. Баш ийүү үчүн эң чоң жардамчы жакшы көрүү. Ким кимди жакшы көрсө, ага баш ийет. Качан кимдир бирөө башка бирөөнү жакшы көрө турган болсо, же ашык болуп сүйүп кала турган болсо, андага баш ийүү, анын айтканын кылуу ага адат болуп калат. Ага баш ийбөө, айтканын кылбай коюу ал үчүн өтө кыйын жана мүмкүн эмес. Мисалы, бирөөнү жакшы көрбөй туруп ага баш ийүү оор. Себеби бул табияттын мыйзамына жана инсандын каалоосуна каршы турат. Бирөөнү жакшы көрүүнү пайда кылуу, анын жетишкен жактарын көз салуу, ошондой эле сырткы сезим менен же ички сезим менен анын сулуулугун элестетүү. Эгер бирөөнүн жүзүн көрүп, аны өзүнөн өзү жакшы көрүп калса, кээде бирөөлөрдүн жүрөк мууканткан үнү да магнит сыяктуу таасири болот. Акын айткан: сүйүү ар дайым эле жүзүн көргөндө гана болбойт. Кээде бул нерсе сөздөн да болот. Кулакка үнү жеткенде бирөөнү ыктыярсыз өзүнө тартып ала турган болсо, бирөөнүн сөзүнүн жагымдуу жактары, кооздугу аны сүйүп калууга себеп болот. Бирөөнү жакшы көрүп калуунун жолу мындайча деп жазышат: анын жакшы жактарын элестетүү, андан башка жүрөктөн орун бербөө. Ашыктыкта ушулардын баары өзүнөн өзү пайда болот. Качан бирөөнүн сулуу жүзүн же колун көрүп калса, ал сүйүүсүн арттыруу үчүн жана жүрөгүн тынчтандыруу үчүн калган денесин көрүүгө аракет кылат, а бирок тынчтанбайт. Акын айткандай, оору канчалык дарылаган сайын күчөй берди. Кайсыл жерге үрөн сепкенден кийин ага суу коюлбаса, анда түшүм алынбайт. Эгер кимдир бирөөнүн махабаты ыктыярсыз келип калса жана ага көңүл бурбай койсо, бүгүн болбосо да башка бир күнү унутулат. Бирок анын каты келбети басканы, кыймыл-аракеттери эске түшүү менен жүрөктөгү мурунку үрөндү өстүрөт. Андан ары көбөйө баштайт. Акын айткан: сүйүү мектебинин тартибине таң калып караба.
Ким сабақты жаттаса, ага дем алыш жок. Эгер сен бул сабакты унутсаң, анда дароо эле эс алууга чыгасың. Канчалык эстеген сайын ошончолук жакын болосуң. Ушул сыяктуу ашык болууга татыктуу бирөөнү жакшы көргүң келсе, анда анын жагымдуу жактарын, жетишкен жактарын изде жана сулуулугун, ошондой эле аны көрүп сен андан ыраазы боло турган жактарын изде. Канчалык ошол нерселер табылса, ага канаат кылбастан, токтотпостон андан да көбүрөөк изде. Жок болуп кете турган сүйүктүүнүн бир эле келбетин көргөнгө канаттанбайт. Андан да көбүрөөк болуусу мүмкүн болушунча үмүт кылат. Алла Таала чындыгында бүткүл сулуулуктун жана бардык жетишкендиктердин булагы болуп эсептелет. Акыйкатта ага теңдеш бул дүйнөдө эч бир сулуулук жок. Анын сулуулугуна, жетишкен жактарына канаат кылуу жетишсиз жана анын эч кандай чеги жок. Анын ушул чексиз жетишкендиктеринин дагы бири анын сөзү Куран. Ал тууралуу мен мурда да кыскача жазып өткөм. Эми ушул айтылып өткөндөрдөн кийин дагы башка жетишкендиктерди айтуунун зарылчылыгы жок. Алла Тааланы жакшы көрөм дегендерге ушул жетиштүү. Мындан артык жакшы көрүүгө эмне тең боло алат? О гүл, сени сүйөм, анткени сен тараптан сүйгөнүмдүн жагымдуу жыты чыгат. Дүйнөдөгү нерселердин бүт баары жогорудагы хадистерде айтылып өттү. Аларды окуган адам өзү түшүнөт. Жакшы көрүүнүн жолдорунда да, сыймыктануунун ар бир жолунда Алла Тааланын сөзү эң абзел экендиги айтылган. Мисалы, бул дүйнөдөгү бардык жакшы нерселер, бүткүл кооздуктар, ал өзүнчө болсун же жалпы болсун, жана алардын жетишкен жактарынын бардыгы Куранда камтылган.